5, 4, 3, 2, 1. Эфирдебиз. Алгачкы эфир, алгачкы эмоциялар. 1 май 2017 жыл Нью ТВ телеканалынын эфирине старт берилген күн. Мындан 5 жыл мурун кыргыз медиасында жаңы бир телеканал Нью ТВ өз ишин баштаган. Жаңы формат, жаңы күч, жаңы команда, жаңы багыт менен медиа рыногуна кадам таштаган телеканал маалымат таратууда көп тармактуулукту тандады. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, Нью ТВ телеканалы Таңмалай программасы сиздердин назарыңыздарда. Телеканал жаңы ачылганына карабай маалыматтык багыттын баарын тегиз алып кетүү аракетин көрдү. Gündem, жаңылыктар, саясат, экономика, медицина, социалдык долбоорлор, дебаттар, иликтөөлөр менен телеканалдын программалык базасы күн өткөн сайын толуктала баштады. Нью ТВ телеканалы мындан 5 жыл мурун алгачкы эфирлерин атайын репортаждар жана жаңылыктар программасы менен баштаган. Беш жыл деген бул адамдын кыска өмүрүндө бир чети аябай чоң узак убакыт болгон менен иш жүзүндө баягы иштеп аткан адамда бул аябай эле кыска убакыт болуп да айтылат экен да, ошондой сезилет экен, көрүнөт экен. Анткени менен мына ушул туп-туура мындан 5 жыл мурун 1 майда биз ушу Нью ТВ каналын алгач обого чыгарганбыз да. Ошондо биз дароо эле толук кандуу форматта чыкканбыз. Жаңылыктар кызматы, эрте мененки таңкы көрсөтүүлөр, түнкү көрсөтүүлөр, шоу көрсөтүүлөр, маданият, спорт, саясат, кыскасы бүт бардык темаларды камтыганбыз. Жада калса илимий популярдуу көрсөтүүлөрдү дагы уюштурганбыз да. Албетте, ал кезде бүгүнкүдөй шарт, техникалык мүмкүнчүлүктөр телеканалда жетиштүү болгон эмес. Жаңы там-туң баскан бала сыяктуу эле телеканалда шыр чуркап кеткенче бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Ошондо мына биздин таскагыбыз жакшы чыкты. Дароо эле кыска аралыктын ичинде бир 6 айдын ичинде ошо кыргыз коомчулугуна, кыргыз телекөрүүчүлөрүнө биз кадыресе телеканал катары жаңылык алып келдик да. Анан биздин урааныбыз жаңылыкты биз менен көр деп айтканбыз. Негизги ошо басымды жаңылыктарга бөлүп, өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуяларды ыкчам жана калыс берип көрсөтүп баштадык да. Ошону менен биз өз көрөрмандарыбызды таптык десем болот да. Биз бир тарапка тартпай, экинчи тарапты мактап, биринчи тарапты жамандабай, болгонун болгондой көрсөтүп аттык. Мына ошентип биз аудиторияны кармадык. Анан ошентип жакшы жумуштар башталды. Чыгармачыл жамаатты биз ушул телеканалдын жалпы кызматкерлеринин саны 70 кишиге жетти. Албетте, эми эле экранга чыккан алгачкы күндөр телеканал үчүн жеңил болгон эмес. Бирок кызматкерлердин жигердүү эмгеги, тырышчаактыгы, жетекчиликтин күжүрмөн аракети менен Нью ТВ коомдо өз ордун бат эле тапкан. Айрыкча жаңылыктар программасы биринчилерден болуп, көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон. Телеканал жаңы ачылганда мына ушул имараттын, ушул студиянын астанасын алгачкылардан аттагандардын катарында мен да бар болчумун. Мындан 5 жыл мурун Нью ТВ телеканалы жаңыдан телчигип, жаңыдан кадам шилтөөгө аракет кылып жаткан жаш баладай болсо, азыркы учурда кадыресе шар чуркап, атаандаштыкка туруштук берген, коомдон өзүнүн ордун тапкан алдыңкы телеканалдардын катарына кошулдук деп мен ишенимдүү түрдө айта алам. Бул деңгээлге жетиш дагы оңойго турган жок, жеңил болгон жок. Албетте өзүнүн кыйынчылыктары болду, түйшүктөрү болду. Ар бир кадамды, ар бир тепкичти, ар бир этапты басып өттүк десем болот да.
Мына ошол эле жаңылыктарды, ошол жаңы телеканал ачылгандагы жаңылыктарды чыгарып берүү жагына токтоло кетсем, күндүзгү эфирди чыгарыш үчүн эле биз кадр жагынан, видео жагынан аябай кыйналганбыз. Бир жаңылыкты алып келип окуйбуз, аны эфирге берели десек, запаста видеолорубуз жок, жалаң сүрөттөр менен чыгарып жүрдүк. Ал эми кечки жаңылыктарды, кечки эфирди даярдоо бир топ эле түйшүктү талап кылчу. Ал учурда мына өзүңүздөр көрүп турган ушул студиябыздагы жок болчу. Анан биз жашыл фонго эле бул жерде хромакейге запись кылып, анан ушул жерден эле жаңылыктарды окуп, анан монтажга келгенде аны кайрадан запись кылып отуруп, бир топ убактыбыз корочу да. Ошентип жумушка эрте келип, кеч кетип, аз уктап, көп иштеп жүрүп, канал мына ушул деңгээлге жетти деп айта алам да. Күнжүрүш жаңылыктар программасы телеканалдын визиттик жүзү десек болот. Маалыматтарды ар тараптуу, объективдүү, ыкчам берүү менен аталган программа күн өткөн сайын ары салмактуу, ары популярдуу берүүгө айланып келе жатат. Жаңылыктардын багытына токтоло кетсем, башынан эле жаңылыктарды ыкчам, так, туура, анан бейтарап берүү биздин негизги максатыбыз болчу. Азыркы күнгө чейин мына ошол максатыбыздан тайган жокпуз. Дагы деле жаңылыктарды бейтарап берип келебиз. Телеканал күнүмдүк жаңылыктарды элге калыс, так, оперативдүү жеткирүү менен катар аналитикалык берүүлөргө да өзгөчө басым жасайт. Президенттердин жолугушуусунан да талкууга көбүрөөк кабылган алардын жубайлары, мамлекеттик кызматкерлер үчүн окутулган этика ораторлук сабактар. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы жаңы деңгээл. Жумабаян аналитикалык программасы телеканалдагы салмактуу экинчи берүү десек болот. Бордош Азер эли менен эки тарапты кызыктырган бардык тармактарда кызматташууну тереңдетүүгө даяр экенин айтты. Нью ТВ дебаттарга да ачык, коомдо кызуу талкууга себеп болгон күнүмдүк окуялар, түрдүү көз караштагы адамдар, лидерлер, саясатчылар дегиле карманган позициясы ар башка жарандардын катышуусунда ачык айкын талкууга алынып келатат. Бул ачык айкын программасы биздин телеканалдагы баягы дебат форматындагы бирден бир программа болуп эсептелет. Бул бүгүнкү күндө актуалдуу. Анткени бул программада албетте коомдо бүгүнкү учурда өтө актуалдуу болуп турган, анан коомдун талкуусунда азыр эми бизде белгилүү социалдык түйүндөр аркылуу коомдо ушундай бир актуалдуу темалар дароо эле мындай коомдун талкуусуна чыга түшөт да. Ошол темаларды учурунда өз убагында ар кайсы тараптар менен алып чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Ошо дебат форматынын өзгөчөлүгү ошондо. Ал жерде бир эле кишинин пикири эмес, бир канча пикирди, бир канча кишинин пикирин укканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан убактысы кенен албетте ал жерде биз ушул көтөргөн тема боюнча ар кандай мисалы оппозициялык, позициялык маанайдагы пикирлерди айтканга мүмкүнчүлүгү бар. Программа ушунусу менен өзгөчө, анан түз эфирде чыккан үчүн, жумасына 2 жолу чыгып аткан үчүн биз коомдогу көтөрүлүп аткан актуалдуу темаларды өз убагында чыгарып алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Муну менен катар коомдук, саясий окуяларды ачык, ар тараптуу чагылдырган ой пикир программасы да тез эле өз ордун таап, эл оозунда көп кеп болгон теле берүүгө айланды. Эгер эки коңшуң мушташып атса, биринин колуна балтаны же бычакты алып келип бербейсиң да. Бир туугандар ортосунда талашка түшкөн мал сарай. Чечип атат, алден акча менен күтөт, тетек бар, акча берен утат. Мүлкүмдү тарттырып ийдим деп ичи күйгөн кочкорлук жигит. Кандайдыр башка кишилер намына ээлеп атса, ичин күйөт экен да негизичи. Коомдо коррупцияны ооздуктоого көмөктөшүү, чындык таппай чырылдап жүргөн жарандарга жардам берүү, жемкорлордун чейленишкен системаларын ачыкка чыгаруу жагын телеканал колго алган. Дал ушул милдетти эл билсин автордук программасы жигердүү аркалап элге пайдасы тийип жатат. Камерага тийбеңиз. Эмне сен кимсиң? Тибеңиз. Мен бар бул жерде.
1-2 жума болду келгениме. Анан үйрөнүп атышат бияктан нолдон баштап. Телеканал саясий, экономикалык, социалдык көйгөйлөрдү чагылдыруудан тышкары коомду маданий агартуу кызматында аткарууда. Мыктыларды даңазалоо, алардын ийгиликтерин, жетишкендиктерин элге көрсөтүү менен көпчүлүккө үмүт берген, шыктандырган, адал эмгекке үндөгөн программа дал ушул азыркынын азаматтары. Бул жөн эле кооздук үчүн кооздолгон. Ушундай эле размерде ичмек салынат, ичмектин үстүнө ушу терлик салынат. Азыркын азаматтар автордук көрсөтүүсү, автордук берүүсү бул менин өзүмдүн жеке автордук проектим болуп саналат. 2019-жылы ачылган бул проект. Быйылкы жылы туура 4 жашка толду. Программа өзүнүн максатына жетти деп деле айтсам болот. Алып баруучусу ушул автордук түзүүчүсү катары себептегенде бул чындап ишкерлер ушул берүү аркылуу өзүнүн ишкерлигин андан ары да улантып, кеңейтип, ошол эле учурда ар кандай тармактагы ачылыштар болуп жатты. Алар өздөрү суранып, ушул берүүгө тартылалы, келиңиз, көрсөтүп бериңиз деп атышты. Анан бул передача эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Передача негизи мейли курулуш болобу, мейли медицина болобу, мейли билим берүү тармагы болобу, кайсы багытта болбосун ачылыш жасаган жана ошондой эле элге пайда алып келип аткан, өзүнө жана өзгөлөргө пайда алып келип аткан инсандардын ишин чагылдырып берген берүүлөрдүн бири болду десем жаңылышпайм. Ал эми телеканалда социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, элдин чыныгы турмушун жеринен чагылдырган берүү бул учур автордук берүүсү. Биздин айылга кош келдиңер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошондой эле дин, ден соолук багытында да бир катар берүүлөр эфирге чыгып келет. Алардын арасынан Давагер көпчүлүк күтүп көргөн мазмундуу, пайдалуу программага айланды. Давагер көрсөтүүсүнүн тарых таржымалына кайрыла турган болсок, бул ушул каналдын ачылышы менен кошо эле ошо канал менен кошо тайтайлап басып эрежеге жеткен программалардын бири десем болот. Бул передача негизи автордук көрсөтүү катары Марсайым Дооронова деген эжекебиздин автордук берүүсү. Ошол айымга таандык. Ал эми бул берүүнү ушул 2022-жылдан баштап ал эжекебиз белгилүү себептер менен башка сферага кеткендиктен ушул берүү мага сунушталып, жетекчилик тарабынан мен кабыл алып ушул берүүнү алып баруудамын. Берүү негизинен түз ободон дагы мындай жазылуу түрүндө дагы жүрүп келет. Анан эң негизгиси бул жерде максаты эл менен дарыгерлердин ортосунда көпүрө болуу менен биргеликте эле мыкты адистерди, мыкты дарыгерлерди элге жеткизүү, алардын ишин чагылдырып берүү жана кайсыл учурга болбосун, мисалы үчүн мезгилдин талабына жараша грипти деле ала турган болсок, ушул жаз-күз айларында күчөйт. Ушул сыяктуу эле ар бир оорунун өнөкөт учурлары же болбосо курчуп кеткен мезгилдери болот да, ошого жараша ошол оорулардын алдын алуу же болбосо аны айыктыруу жолдорун дагы калкка жеткирүү таризинде кызмат кылып келебиз. Мен ушу байкаганым ушу Давагерден мен өзүм мындай көрүп жүрөм да, байкадым да. Элдер аябай катып жакшы кабыл алат экен. Мен мурда эле чыгып калчумун. Бирок Давагердин жанагы интернет аркылуу бергенин ошо жакшы ойлоп калдым. Анткени дуу эле деп түштү да, бир замат эле эл билип калды, бир замат эле көрүп калды. Анан түшүнүп да калышты. Айсахан дурус деп канчалык какшыган менен аны деле көп баалабай жүргөндөй болгон да. Бир жолу эле Давагерден чыкты. Сразу эл арасында мына ажиотаж болуп билип калгандай болду, сезилди магачы. Алсам эле бек болот экен. Кандайсыз? Не албай атасыз телефонду дейт. Курица кисло-сладкий деген тамак жагат. Ал кандай? Тооктун этине мындай. Жеп көрүшүңөр керек да бар. Ал эми New TV шоу программасы шоу багытындагы өз көрүүчүлөрүн топтогон популярдуу берүүлөрдүн сап башында.
New TV Show программасынын ачылганына 5 жыл болду. Ушул күнгө чейин программа чыгып келе жатат. YouTube тармагында дагы биз барбыз. YouTube'да бүгүнкү күндө биз 100 миңден ашык подписчик топой алдык. Серебряный кнопкабыз бар. Негизи программабыздын башкы максаты бул телегөрүүчүлөр маанайын көтөрүү. Көптөгөн шоу бизнесинин өкүлдөрү келет, чыгармачылык инсандар келет, ошолор менен ушул жакта шоу жасайбыз да. Командада 4-5 адам иштейт. Ошол адам ошол проекттин үстүнөн иштешет. Бирөөсү монтаждайт, бирөөсү YouTube'га киргизет, бирөөсү команданы чогултат. Ушундай чоң командабыз. Анан программа түз эфирде чыгат. Ошондо эске алыш керек. Эгерде запись болсо, бул оңой болмок. Биздики ушул түз эфир болгондуктан көп жоопкерчилик бар. Ошонун бардыгын биздин программадан көрөсүңөр деле. New TV телеканалы 5 жыл ичинде Кыргызстан боюнча толук эфирге чыгып, жумурай журтка белгилүү болуп, кыргыз тилинде сабаттуу жана сапаттуу өздүк контент жараткан саналуу медиалардын катарына кирди. Телеканал санариптик берүүлөрдөн тышкары социалдык түйүндөр жана YouTube'да өз аудиториясын топтоп, салмактуу маалымат каражаттарына айлана алды. 5 жыл болсо да, бирок 5 жылда эмес эле бир көп жылдан бери иштегендей таасир калтырасыздар. Анткени сиздердин ушул чыгарып аткан репортаждарыңыздар ар дайым актуалдуу, ар дайым өз учуру менен жана ошондой эле орчундуу эл көтөргөн маселелерди ар дайым көтөрүп келесиңер. Анан ошого өзүңүздөрдүн передачаларыңыздарды мен ар дайым көрөм, карап турам, байкап турам. Сиздерге дагы чакырган сайын барып турам. Анткени ал жерде көтөрүлүп аткан маселелер ар дайым эл үчүн көтөрүлгөн маселелер, актуалдуу маселелер. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө эмне болуп атса, ошону кеңири чагылдырган телеканалдардын бири. Ийгиликти сиздерге каалайм. 5 жыл эмес, 50 жыл болдуңуздар. Иштиңиздерге ийгилик каалайм. Телеканал бүгүнкү күндө көпчүлүктүн көңүлүнөн түнөк таап, карапайым элден тарта, жогорку бийлик жана парламентте отурган аттуу баштууларга чейин маанилүү. Муну менен катар ишенимдүү маалымат булагы болуп калды. Азыр мисалы бир топ телеканалдар бар, өзүнүн орду бар, кадыр салмагы бар, өзүнүн стилистикасы бар. New TV телеканалы медиа рынокко салыштырмалуу жакында эле киргени менен мына 5 жылдыгынан кыска эле убакытта көрөрмандарын тапты. Өзүнүн менче YouTube каналда бир топ популярдуу болуп, бир жолу өчүп да кетти окшойт. Бирок кайра башынан 100 миң деген адамдардын жазылып атканы бул жакшы нерсе да. Анан ар түрдүү сюжеттер, ар түрдүү репортаждар, ар түрдүү программалар бар. Мисалы жанагы камеранын алдында жалгыз адамды тургузуп алып сураган, мен катышып көргөмүн ал жаккачы. Анан апа менен да чакырып интервью алган. Мындай руханий багыттагы дагы маселелерге абдан чоң маани берет да. Эмне себептен дегенде, саясат тематикасына баары эле кайрылат, бирок руханий интеллектуалдык өнүгүү багытындагы долбоорлор мага абдан жагат. Телеканалдын алып барган жумуштарын бир топ көрдүк. Бүгүнкү күнү 5 жылдык датасы болуп калыптыр. Мен жалпы жамаатына чыгармачылык ийгиликтерди каалайт элем. Өтө бир мындай 5 жылдын ичинде мындайча айтканда башка чоң эскиден иштеген каналдардай өздөрүнө ушунчалык бир мындай абройду алып келе алышты да. Элдин көрүүчү топторун топтоп алды десем болот. Жалпы Кыргызстандагы болуп аткан саясатты чагылдырып өздөрүнүн бир топ жакшы жагын көрсөтүштү да. Ошондон мен bundan ары дагы New TV каналына ийгиликтерди каалайт элем, иштерине ар дайым биздин жакшы Кыргызстанда болуп аткан окуяларды чагылдырып элибизге жакшы жаңылыктарды беришин тилектешем элем. Акыркы 2 жылда бүт дүйнөнү ар тараптан алдан тайдырган пандемия New TV телеканалында да өз таасирин тийгизбей койгон жок. Өлкө боюнча канчалаган ишканалар менен маалымат каражаттары жабылды. Бактыга жараша New TV жетекчиликтин көрөгөчтүк саясаты менен өз ишин токтотпой улантып жатат. 5 жылдын ичинде Кудайга шүгүр ошо элге сиңип, бардык область, региондордо чагылдырып дегендей баягы эки тараптуу чагылдырып, элге жаккан продукция, контент ырастап, даярдап дегендей берип, ошо элге тез эле сиңип кеттик. Биздин өлкөдө бардык дүйнө жүзү боюнча баягы пандемия деген апаат каптады.
ошонун бир топ залакасы тийди бизге, баягы экономикага, дүйнө жүзүнө, анын ичинде бизге да ушу телеканалдарга баягы залакасы тийди. Бул кардинальный өзгөртүүлөр болду бизде, кыскартуулар болду. Бир 40, бир 30%, 35%, 40%га чейин кыскартуулар болду. Пандемия бизге эмне берди? Бизге экономияны берди да. Экономия деген, мисалы үчүн, бул жаат бир кызматкер 3 жумуш, 4 жумушту аткарганга уже эме кылды. Мен ошол эмеден мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мен өзүмдүн кызматкерлерге да ыраазычылык билдирип кетем. Эч бир адам жок бизде бир жумуш аткарган. Ал программа менен мисалы азыр биздин техникалык состав мурда 6 кишиден турса, азыр 2 кишиден турат да. 2 киши иштеп койбосо, азыр мындайча ошол программалардын өнүгүүсү менен бизде буга чейин бир адам эртеден кечке караса, аны баягы ордун алмаштырып, 3 киши иштечи. Азыр бир эле адам ошонун баарын көзөмөлдөгөнгө, программалардын жардамы менен бир эле адам көзөмөлдөп иштегенге болот. Телеканал учурда түз жана жазылуу форматында үзгүлтүксүз эфирлерин ого чыгарууда. Биздин канал Кыргызстандын бардык аймагында тартат. Спутникте дагы, Санаретте дагы бардык аймакта тартат. Эми автордук программалар боюнча айтсак, бизде эркин да. Кааласаңыз түз эфир чыгасыз. Кааласаңыз эфирге чейин жазып коесуз. Мисалы ар кандай болот да. Биз чакырган эксперттер, коноктордун убактысы дагы дал келбей калышы мүмкүн. Азыр өзүңүз билесиз, азыркы заманда убакыт өтө кымбат, жашоо тез өтүп атат. Ошон үчүн бир адам азыркы учурда 3-4 жумушта иштейт. Ошондуктан биздин коноктор, эксперттердин убактылары дал келбей калган учурда биз каалаган учурда чакырып, каалаган учурда эфирге чейин жасырып кое беребиз дагы. Мындайча айтканда бизге да жакшы, конокторго да жакшы, ыңгайлуу да. Телеканал мындан ары дагы заман талабына жараша жаңылануу менен ишмердүүлүгүн илгерилете берет. Көрүүчүнү алдыда кызыктуу долбоорлор күтүүдө. Нью ТВ телеканалы, жаңылыкты биз менен көрүңүз.